Рахмат, сөз Бакир уулу Турсунбайда. Бисмиллахиррахманиррахим. Илимде биринчи жакшы сөздөр айтылат, анан сын пикир айтылат. Биякта илимпоз депутаттар бар. Ошондо жакшы жагын айтып кетейин. Кыргызстандын туңгуч акка чыгып шайлаганда аяққа бияққа құлақ салбай мен жалаң жаштарды алып алдым. Анткени булар окун жакшы бүтүрдү, жаң бүтүрдү, пара алышты билбейт деп. Таза адамдарды алайын деп туруп, аккачынын туңгуч аппаратына жалаң окуу жайды бүтүргөндөрдү алган элем. Ошондуктан бул жашы туура эле келет экен. Россияда да көрүп атабыз, жаш инсандарды жетекчилик коюп атат. Бул жакшы плюс. Экинчиси, тигил же бул адам тууганын дегенине Байеко Чолпон эжени мен ушул күнгө чейин айтам, эң күчтүү саясатчы деп аялдардын ичинен. Тууганы болсо жакшы болуптур. Бул жерде чында эле Анарбек иним туура айтып кетти. Кыргыздарда туугандарды эсептесек, жана чет өлкөлүктөр тамашалагандай, кыргыз кызы үйлөнсөң бүт туугандары үйлөнөсүн дегендей туугандарыбыз көп буякта. Негизи адамдын өз сапатына карашыбыз керек. Эми сын пикирди айтып кетсек. Индира карындашым, жантан бери депутаттар суроо берип атат, негедир орус тилинде эле жооп берген аракет кылып атасыз. Мамлекет тилди кайсы даражада билесиз? Мен жооп берейин. Өз жооп берсинчи. Жантан бери адвокат болуп атасыз. Мен азыр айтып коеюн бир нерсени. Аракет кылып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми тилекке каршы бизде жумуш кагазтары басымдуу көпчүлүгү орус тилинде келип атат. Бирок азыр мына 2 жыл болоюн деп калды. Кыргызча келсе, арыз же болбосо бир документ келсе, биз сөзсүз түрүндө кыргыз тилинде жооп беребиз. Ошол эреже иштеп атат. Тилекке каршы соттордун чечимдери басымдуу көпчүлүгү, прокуратурага тиешелүү басымдуу көпчүлүгү орус тилинде келип атат. Ошон үчүн анча-мынча практикасы жетишпей атат. Индира Распановна, бирок аракет кылат. Мен ойлойм, эмки жогорку кеңешке келгенде татынакай кыргызча кылып отчетун да берет, башкасын дагы жасап берет. Данияр Ильич, мен туура түшүнүп турам, эми дайым эле жанында болбойсуздар башкы прокуратурадан, туурабы? Ал өзү иштейт да. Мен бул жерде мен элге үчүн кыжалат болуп атам. Элдин көпчүлүгү кыргыз тилинде кайрылат. Ошондо өзү окуй албай жардамчыларына берет, которуп берчи деп. Ошондо арыздын мааниси бурмаланып кетиш керек. Өз кайсы тилде жазылса арыз, ошо тилде ген прокуратура окуш керек. Макулсузбу ушуга? Ооба, макулмун, сиз туура айтып атасыз. Мен баарын түшүнөм окуганда. Бирок Данияр Ильич айтып кеткендей, кичине практикам азыраак. Бирок бул кемчиликти мен жоём. Эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Кудай колдосун бул ниетиңизге. Экинчи суроом, мына бүгүнкү күнү угуп атабыз, кайра эле эски ыкма менен кетип атат. Баланчы дарыгерди 50 сом менен кармады, 300 сом менен кармады, мугалимди 500 сом менен 1000 сом менен кармады деп. Буларга жана планды толтурбай, тескерисинче чоң акууларды кармаганга өтөсүңөрбү? Же кайра ошо врач менен мугалимдерди деле кармап тура аласыңарбы? Мен азырынча сизге кандайдыр бир убада бере албайм. Анткени ар бир кылмыш иш өзгөчө. Ошол үчүн ар бир кылмыш ишке өзүнчө мамиле кылып, ким көңүлүү, ким көңүлүү эмес деп табылгандан кийин ошондо гана көрөбүз. Мыйзамга ылайык чечим кабыл алынат. Батукаев боюнча комиссиянын мүчөсү элем. Биз 27 атка минердин күнөөсүн далилдеп бергенбиз. 27 атка минердин ушунгө чейин бири да камалган жок. Ушу ишти аягы чейин чыгып берем деп вада бере аласызбы? Ушу 27 чоң кызматтагы адамдар Батукаев Баары мыйзамдын негизинде болот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кыргызча таптаза эле сүйлөп атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Просто публичный выступленияга дагы опыт жок. Ошон үчүн кыргызчаны жакшы эле билет. Мен дагы сүйлөшүп жүргөнмүн, жакшы эле билет. Публичный выступлениеде опыт жок. Аны бир ай, 2 айда Кудай буйрса, апрелде отчет менен келгенге убада берди Данияр Ильич. Апрелде отчет менен келет. Ошондо таптактай кыргызча сүйлөп берет силерге. Таза сүйлөп атпайбы? Ушул жерде биздин арабызда деле ушунчалык деңгээлде сүйлөп алгандар бар, билесиңер.